Улуу жеңишке 79 жыл. Түптө 9-май жеңиш күнү белгиленди. Түптө улуу ата мекени согуштагы жеңиштин 79 жылдыгы белгиленди. Майрамдык иш-чарага Афган, Таджик-Афган, Баткен согуштарынын жана Чернобыль апаатынын ардагерлери катышты. Ошондой эле маданият кызматкерлери тарабынан чакан концерт аттууланып, эмгек баатыры Токтогон Алтыбасаранын өмүрүнөн үзүндүлөр сахналаштырылды. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه Emdegende düşüme tabanğa 41 жылдан soğuş geçti. Atagan at, oşonda emler gana, kimler gana ötüp ketpedi. Oşolorga bir batagılıp koyuyormuş. Çirkin ömür. Ömür degenin akkan suuda eken go. Geçeyle tal çıbıkтай iilgen sekilik kız elem. Emimintip çaçımda basıp ne biri çöbüre görüp baybiçe oldum. Bul jalgan dönödö başımdan emnelerdi gana ötkөрбөдүм. Menin jalındagan жаштыгым kan kүйгөн согушка, соолуган согушка туш келбедиби? Агылайын элим, өкмөт кылган ишимди баалап, 23 жолу райондук, облустук, айылдык кеңештин депутаттыгына шайлашты. Балдарды алып кеп, мен билесиң да, каргыш кийген фашисттер Ленинград шаарын басып алабыз деп көп hareket kılışıp bu soğuş çoğunu da balanı da kuruttuğa. Doktoğun aylanayım kızım. Yeni işingeniz ile sensin. Genizler apalar, jengeler, ejeler. Tene batışta kan kuygun soğuşta kurçoda kalgan jetim balдар Leningrad'dan gele жатышат. Aylanayın apalar. Oşo baldarga жардам берсеңиздер, ал балдардын күнөө эмне болот, апалар? Кийим кечеден, тамак-аштан жардам бериңиздер, апалар. Берели, Aylanайын токтогон. Сен сарсына боло, капа боло, баарыбызда балдар бар. Кантип жардам беребиз, Aylanайын токтогон? Беребиз. Ола десең, бизде деле жыраган эч нерсе жок. Эми барып балдарды кантип таштайбыз ачка? Үйгө барып кийим кече, тамак-аш алып келет. Makul apa rahmat sizlerle. Çarçılıkta görüşü, ilbiyi varan ele jandar kalıptır. Gel oğullar, baldarım. Varan ele jandar kalıptır. Kayninem var. Anan eптеп үйдө болгонун алып келдим, айланып кетейин. Rahmat sizlerge, apa gel. Караңгы. Актан ичип, кичине айрандан ичип. Ооба. Караңгы. Ели трактан берген ичепти.
сага фамилия. Сенин эсте каларлык кылып фамилияңды Ленинградская болсунчу, ушул күнгө байланыштуу унутулгус кылып фамилияңды эсте каларлык кылып бул кызга жаркын аты фамилиясы Ленинградская болсунчу. Сіздерде Тукаев мамлекеттик администрация башчысы Геннадий Хамитовичтин атынан 79 жылдык жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биринчиден азыр мынакей биздин маданият кызматкерлеринин көрсөткөн сыймылдыкасын белгилебей кетсек болбойт. Себеби быйылкы жылдын жеңиши бул биздин Токтогон Алтыбасарова апабызга ушу өлгөндөн кийин биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин баатырлык бериши бул биз үчүн жеңиш деп эсептейбиз. Жана бул апабыздын урматына биз бул жылы чоң республикалык деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүп турабыз. Ошого даярдыктар. Эмне дейбиз? Биздин райондон 3670 атабыз согушка кетсе, ошонун 2560 тирүү келген. Ошол келген аталарыбыз аркасынан урпактарын таштап, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып, анан ушул күнгө чейин бизди жеткиришкен. Ошолордун арасынан бизден эч ким калган жок. Бирок район боюнча ал аталарыбыздын 10 жубайы азыркы күндө тирүү. Андан сырткары орукта кызмат кылып, эмгектенип, фронт үчүн азыркы атабыз Токтогон атабай болуп эмгек кылган болгону 19 адамыбыз калды. Күчтүү болгон үчүн ушул жеңишке келип отурабыз да. Эми айтып отурса, бул экинчи дүйнөлүк согуштун тарыхы аябай чоң. Ошон үчүн биз кийинки муундарга жеткириш үчүн муну жана маданият жагынан болобу, илим-билим жагынан болобу, бул мектептерден, сабактардан өткөзүп, ушул тарыхты окутуш керек да. Бул тарыхты мына биз убагында окуганбыз. Сыр тарыхын, көп тарыхтарды окудук да. Бул кийинки муундарга азыр көп окулбай жүрөт да ошколдогуларга. Ушуларга мына Ооган согушунукун, Баткен, Тажик Афган, эмчим болгон ушундай бир тарыхтарды окутуш керек да. Бул ар бир тарыхтын баатырлары бар дегендей, бул экинчи дүйнөлүк согуш эмне деген ата-бабаларыбыз өтүп кетти, энелерибиз өтүп кетти, эмне деген эртиктерди көрсөттү. Мына ошонун баары бүт тарыхта калып атат да. Эми дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Могу тылдагы энелерибизге ден соолук берсин. Элибизде тынччылык, токчулук болсун, уруш болбосун. Бардыңыздарға чын ден соолук, кажыбас кайрат, үй бүлөлүк бакыт болсун, мындан ары согуш болбосун, элибизде, жерибизде, ааламатта болгон кырсыктардан аман бололук. И
твои глаза, протягивали шептали гусы в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, между нами снега и снега, до тебя не дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой дороги, как юги на восток, заблудавшие счастье зови. Не в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Бьется в тесном печной огонь, на поленьях смола, как слеза, и поют той землянке домой проволоку твои глаза, и поют той землянке домой проволоку твои глаза. Durmuştan atalardan geç geldi, Tiyanus'ta soğuş odun geçmedi. Atalar törelerek biz için, kalaverdi tan kaldım da, kalaverdi tan kaldım da tek seni. Atalar törelerek biz için, kalaverdi tan kaldım da tek seni. Biz durmuştan ağalardan geç geldik, Tiyanus'ta adam kanın geçmedi. Ağalar canı baskan biz için, kalaverdi tan kaldım da, kalaverdi tan kaldım da tepsedi. Ağalar canı baskan biz için, kalaverdi tan kaldım da tepsedi. Ötken soğuşkan maydandı seskendik, Murat bugün bardık yerden estedik. Gül ordola koydumuş olurumdun, Atalardın, ağalardın, atalardın, ağalardın eskerip. Gül ordola koydumuş olurumdun, atalardın, ağalardın eskerip. Gül orduna koydumuş olurumdun, atalardın, ağalardın eskerip. Çok rahmet. Этот день победы
9-май улуу жеңиш күнү, улуу ата мемлекеттик согушта фашисттик Германиянын үстүнөн болгон жеңиштин 79 жылдыгын белгилеп отурабыз. Түп айылынын жеңиш паркында биздин азыр районубузда согуштун катышуучулары калган жок. Алардын үй бүлөсүнөн, башкача айтканда жубайларынан 10 адам калды. Андан сырткары Орукта ошол фронт үчүн кызмат кылган 19 адамыбыз калды. Бүгүнкү күндө алар биздин районубузда ар бир өзүнүн төрүнүн көркү болуп, элибиздин куту болуп, биздин сый урматка бөлөнүп жатат. Ар бир аймактарда өздөрүнүн иш-чараларын өткөрүп, бул жарандарыбызга, ошол мезгилдин ардагерлерине жана жубайларына жакшы белектер, ысык тамактар жана акчалай сыйлыктар каралып, ар бири сыйга бүгүн татыктуу болууда. Райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы Gelingizler, kol çağı oturalım, dön oturalım, gelingizler. Sen